Барыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн бизде өзгөчө конок бар. Көптөгөн жигиттердин жүрөгүнө чок салган, ал эми өсүп келе жатканда мундагы жаш кыздар окшош болсо келген шоу-артист конкурсунун финалчысы Аяна Касымова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Аяна, биз сиз менен бүгүн теннис кортунда турабыз. Бардыгы эмнеден башталды? Кичинекей кезимден эле баштап ошо эки жакын досум бар болчу. Алар болсо теннис менен машыкчу да, профессионал түрүндө. Анан биз чоңойгондо алар жүр келбейсиңби, теннис ойнобойсуңбу деп чакырышкан. Келип аябай жактырып калдым ошол спорту. Ошондон башталды баары. Ошондо канча жыл болуп калды? Жыл боло элек. Бир 2-3 айдай болуп калды. 2-3 ай болуп калды. Эмнеси менен жактым болуп? Сиз тенниске келгичекти ойлогон ойлор бул жакка келгенден башкача болуп чыкпадыбы? Эмне боюнча? Мисалы сиз мен барсам, ой, эми бунун несі кыйын, оңойлой ойноп коём деген сыяктуу жолсо колуман келет. Баарын эле оңой көрүнөт. Теннис бирок оңой деле эмес экен. Анткени адай көп тренировка кылыш керек. Тренировкаларга катышыш керек. Тренер менен дагы мындай чабыш керек, тиндей чабыш керек деп көрсөтүп берет. Ошону кылыш керексиң баарын. Оңой спорт эмес. Теннис. Анан көпчүлүгүнө кызык болот керек, Аяна кайсыл жакта машыгат деп, кантип бул? Мен теннис академиясында машыгам. Бул жакта мектеп дагы бар. Кичинекей балдар мектепке барышат. Менин энем барат бул жакка, 2-класста окуйт. Ошондуктан келиңиздер, баарыңыздарды күтөбүз. Аяна сиздер чакырды, келиңиздер. Анан негизи эле теннисте эмне биринчи орунда турат экен? Биринчи орунда бул ден соолук, албетте. Ден соолугум өпкөңүз дагы жакшы иштеп турат ар дайым. Эң негизгиси? Эң негизгиси 90-60-90. Ооба, негизи теннис спортун корт деген аял изилдеп чыккан. Эмне үчүн? Анткени күйөөсү аябай семиз болчу экен. Ошону кантип арыкташ үчүн ушул спортту ойлонуп чыгыптыр да. Ошон үчүн эгерде арыктагыңыз келсе, пляжга баргыңыз келсе, быйыл мындай купальниктерди кийип, басып, суга түшкүңүз келсе, ар дайым келип туруңуздар. Теннис анткени көптөгөн калорияларды өрттөйт. Ошондуктан да. Сиз канча килограмм таштадыңыз? Эми мен жумушум бар, окуум дагы бар, ошондуктан аябай мындай көп тренировка кылбайм. Эгерде бош убакытым болуп калса, келип турам. Билбейм, санаган деле жокмун. Сиз ошол 3 айдын ичинде канчалык деңгээлде өздөштүрдүңүз, байкап көрөлү. Келиңиздер. Эмне ойлодуңуз? Жаман көргөн адамдардын баарын. Алардын катарына мен да кошулуп калдымбы? Жок. Жаман көргөн адамдарды айтып калды, алар көппү? Көп деле эмес, бирок бар. Бар, жакшы. Жаман көргөн спортчуңуз ким? Мен спорт менен өтө эле кызыкпайм. Бирок баары Роналдо менен Мессини жакшы көрөт, бирок мен чын айтсам бир да матчты көргөн эмесмин. Ошондуктан нейтралдуу да. Жаман көргөн спортчум жок болуш керек. Теннисчилерден ким тааныйсыз? Мария Шарапова. Да бир Америкадан Серена Уильямс. Жакшы. Шарапованын кыйкырын турап бере аласызбы? Билбейм. Эми бул деген
тура эмес болуп калат го, анткени топту чапканда уже күчүм калбагандай, уже акыркы күчүмдү топтоп туруп анан урганда ушундай звуктар чыгат да. Бул звуктарды тура башталыш эле чарчайбек. жок. Калган неме конкурстарда чарчайт, ошондо биз аянан кыйкырганда калабыз. Балким өзүнүн башкача кыйкырган дагы бардыр да. Негизи эле бизде Кыргызстанда теннис менен машыккандар көппү? Жок, көп деле эмес, бирок бул спортту болсо мен аябай жакшы көрөм. Анан угармандарыма дайыма айтып турам, Инстаграмдагы баракчама дагы дайыма айтып турам, келиңиздер, жүргүлө, ойнойлу, келиңиздер. Бул деген аябай кызыктуу спорт деп айтып турам. Келип турат угармандар, бияка балдарын да беришет көбүнчө. Ошол мен келип бияка ырдап турам концерттер болгондо. Ошондуктан аракет кылып атабыз. Бул жакта иш чарасы болгондо эле ырдайсыз. Мындай ойноп жаткан учурда ырдабайсызбы? Эмнеге ырдап турам? Билбейм, биз көбүнчө 8-9-тарда жолугуп ойнойбуз, эч ким жок калганда. Анан бийлейбиз, биякта ырдайбыз, ойнойбуз, аябай жакшы. Буга чейин Аяна менин башыма топ менен тийгизип көрдү. Эми мен Аянадан сурантам. Мен буга чейин ракетка арман эмесмин, андыктан колдор менен шарикке тийгизип көрөлү, ким тийгизет экен теннистин тоон деп макулсузбу? Кеттик. Азыр шарикке урганы келдик. Аяна тамайбы же мен аны дагы көрөбүз, бирок ага чейин Аянага сурап, Аяна сен жаш кезде таштарды ырдып ойноп көргөнсүңбү? Жок. Көлгө барганда негизи сууга таш ырдып көргөнсүңбү? Атам кылганда дайыма жакшы болчу эле, бирок менин кылганда эч качан мындай 2-3 жолу учпачы. Бир эле жолу учуп эле түшүп калчу. Жөн эле мындай кыялдарды, калоолорду айтып ырдыткан учурлар болбу таштарды? Жок, көбүнчө таштарды эмес, акчаны ырдык. Акчаныбы? Римде бир эме бар го, фонтан. Ушул жактан монетканы ырдытасың, оң жактан. Эң көп канча ырдыткансың? Аз эле. Сыр боюнча калса. 50 цент, $1 ушундай. Жакшы. Анда биз дагы кыялдарыбызды айтып уралбы? Келиңиздер. Биринчи кыялың же жаман көргөн ишиң? Катын айтпай эле коеюн эми. Канчалык жаман көргөнүңүздү эмоция менен көрсөтүңүз. Siz hani kançalık жаман көрсөңүз, жакын татышканыңыз акыркысын жандар. Чыгармачыл адам менен жолуккандан кийин анын азыркы чыгармадагы учурлар тууралуу сүйлөшпөсөк, анда туура эмес болуп калса элек. Айтсаңыз, акыркы учурда кандай жаңылыктар бар? Бул эми баналдуу суроо, бирок жаңылыктарды билиш керек сөзсүз. Эми жаңылыктар, менин ответим ар дайым эле бир болуш керек. Биз журналисттерге жаңы пландар, жаңы проекттер алдыда. Кандай проект, кандай ырды жазып атасыз? Өзүңүз жеке буга чейин ырдалып чыккан ырлар же жаңы ырдоо келет? Жок, жаңы ырлар көбүнчө, бирок эски ырларды дагы ырдап чыккан пландарым бар. Жакында көрөсүздөр, көрөсө. Анан сиз көп учурда айтып келет элеңиз да, буга чейин мен ыр дүйнөсүнөн башка журналист болгум келет же дизайнер болгум келет, эмне үчүн эл аралык байланышты тандадыңыз деген суроону бизге эч ким бербек болсо керек деп ойлоп атам. Анан өзүмө да кызык болду жеке. Билбейм, анткени мен университетке тапшырып атканда биринчи психологко тапшырайын деген, бирок
апам болсо бул дүйнөдө, бул жашоодо сен өзүң эле психолог болуп каласың деп койду. Эл аралык мамилелер бар болчу. Булар ошондуктан тиги экинчи аспапты эле тандадым. Жакшы, анан келечекке кандай максаттар, пландар өзгөрдү? Анткени бат-баттан эле өзгөрүп турат го кыялдар. Жок, азырынча келечекте сабактарымды университетти бүтүрөм, бир сайынкы жылы. Андан кийин көрөбүз. Чыгармачылыктагы, окуудагы пландарыңызды жеке жашоодо кандай кетип атат? Жеке жашоо? Жеке жашоодо баары жакшы, көрөсөң. Өзгөрүүлөр бар. Бул деген сыр бойдон калыш керек. Жеке жашоо, ошондуктан жеке жашоо деп айтылат го. Футбол ойноп көрдүңүз беле? Жок, футболду жаман көрөм. Анда азыр экөөбүз футбол ойнойбуз. Сиз мага бирок ракетка менен тебесиз. Макул. Мен бара туруп тосуп көрөйүн, Бизге туура кармаганды үйрөттүңүз, анан негизи. Мына могул жакта эки полоска бар көрүңөр. Ошондо эки полоска. Бир, эки. Мына экинчиге. Анан болсо Мындай тургандачы кандай? мындай биринчи стойка. Мондай дейсиз. Бутты ийиш керек. Кыздарга удобно эле мондай стойка? Ооба. Ар дайым ошондой болуш керек. Бутты ийиш керек. Мондай, түшүндүм. Колду кайрышың керек. Анан мындай кетип, бияктан кармалып. Аяна чоң рахмат айтабыз. Кыргыздын теннисине чоң салымдарды кошуп жүрөбүз. Аракет кылабыз. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Кайрадан көрүшкөнгө чейин.